Мьянма жер менен жексен болобу? Мьянмада бүгүн кайрадан өтө каттуу жер титиреди. Жер титирөөнүн кесепетинен 10 миңден ашык адам мерт кетти. Ош шаарында УКМК тарабынан тергөөчү кармалды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ош шаарында тергөөчү кармалды. УКМК тарабынан Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын улук тергөөчүсү пара талап кылууга шектелип кармалды. Бул тууралуу атайын кызмат бүгүн 29 мартта билдирүү таратты. Такталгандай шектүү кыргыз жаранынан кылмыш ишин токтотуу жана жоюуга көмөк көрсөтүү үчүн 50 000 сом пара талап кылгандыгы аныкталды. Ал жаран бир нече жолу ички иштер башкармалыгына кат жүзүндө кайрылуу жолдогон. Бирок Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү жарандардын кайрылууларын кароонун мыйзамда белгиленген тартибине карабастан жогоруда көрсөтүлгөн сумманы талап кылган. 27 мартта жүргүзүлгөн ыкча эмиликтөө иш-чаралардын натыйжасында акча каражаттарын которуу фактысы катталган. Ош ШИПтен улук тергөөчүсү милициянын подполковниги кызматтык кабинетин тинтүү учурунда 45 000 сом мөлчөмүндө акча каражаты табылган. Шектүү кызматкер кармалып УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Булак Супер Кежи. Мьянмада кайрадан жер титиреди. Бүгүн 29 мартта Мьянмада жергиликтүү убакыт боюнча саат 15:20 5,1 магнитудада жер титирөө катталды. Маалыматты АКШнын геологиялык кызматы жарыялады. Кечээ 28 мартта Мьянмада 7,7 магнитудагы кыйратуучу жер титирөө болгон. Кырсыктан улам аталган өлкөдө 1000ден ашык адам, ал эми коңшу Таиландтын Бангкок шаарында 10 адам каза тапкандыгы кабарланган. Мьянмадагы жер титирөөдөн курман болгондордун саны 10 000ден ашышы мүмкүн. Адистердин билдирүүсүнө ылайык, учурда уранды алдында калган адамдарды издөө иштери жүрүп жатат. Жер титирөөнүн очогу Мьянмада болгон менен анын күчү Таиланд, Вьетнам жана Кытай өлкөлөрүндө да сезилди. Бангкок шаарында курулуп жаткан имарат урап 9 адам каза болуп, 100дөн ашуун киши дайынсыз жоголду. Жер титирөөнүн магнитудасы 7,7 жетип, бул өтө жогорку көрсөткүч болуп эсептелет. Тарыхтагы эң күчтүү жер титирөөлөрдүн бири 1960 жылы 22 майда Чилиде катталган. Анын магнитудасы Рихтер шкаласы боюнча 9,5 деп бааланган. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Германияда автобус салондун жанында 7 Tesla унасы күйүп кетти. Германиянын түндүгүндөгү Оттерспек коммунасында жайгашкан Tesla автосалонунун жанында 7 Tesla унасы өрттөнүп кетти. Бул тууралуу РИА Новости басылмасы жазды. Жергиликтүү полициянын маалыматына ылайык, ишемби күнү жергиликтүү убакыт боюнча саат 3:30 автоборбордун аймагында 7 Tesla электромобили өрттөнүп, толугу менен күйүп кеткен. Укук коргоо оргондору өрттүн себебин аныктоо үчүн иликтөө иштерин баштады. Калифорнияда жүк ташыган унааны уурдап бараткан жаран 13 унааны сүзүп алды. АКШнын Калифорния штатында жүк ташуучу унааны уурдай качкан жаран полициядан качууга аракет кылып жатып 13 унааны сүзүп алды. Бул тууралуу чет элдик басылмаларда кабарланды. Маалым болгондой, окуя Лос-Анджелес округунун түштүгүндөгү Лонг-Бич шаарында болгон. Лонг-Бич аймагында жүк ташыган унааны уурдай качкан жаран полициянын куугунтугунан качып баратып, кеминде 13 унааны сүзгөн деп жазылат анда. Белгиленгендей, айдоочу дүкөндүн кире беришиндеги тепкичти сүзүп токтогон, андан соң качып кетүүгө аракет кылган. Бир нече убакыттан кийин ал полиция кызматкерлери тарабынан кармалганы маалымдалды.